Assalamu alaikum. Урматтуу Москвалардын катталуучулары. Муну карап койгулачы. Көтөрүп башташыптыр. Парковкага чейин койгон экен да. Ошого көтөрүп жада окшойт. Матис турат, Матис. Матис аваринкасын жандырып койгон экен, буга тийбепти жакшы. Эми жолдан тосуп койгон монтип. Var жолдагын бербейт эми. Кантип өтөбүз? Бисмилла. Ойлаңыздар, жолдун четине койбоңуздар. Бүгүн воскресенье, парковкалар бекер. Эми бул кыргыздардыкы деп айта албаймын го эми. Эми негиз айтып атам да. Москвада бүгүн кар тизеден жагды. 18 декабрь 2022 жыл. Акта светофордо иштебей атат экен. Метро Автозаводскийнин жанынан өтүп баратам. Пешком иштегендер кыйналды. Ачыгын айтканда, муну карагылачы байкуш. Иштебесек дагы болбойт. Сууга өтүп бүтө турган болду го бу бизге. Мигранттарга негизи кыйын карагылачы. Кар күрөгөндагы мигрант, тамак ташыгандагы мигрант, таксиде иштеген адам ташыгандардагы мигрант. Кыйын эле болду. Жолдорду эми күрөп, эми тазалап, туз себеп эми эле башташыптыр. Мону дагы бир мигрант да байкуш. Суукта жеңил кийинип алыптыр. Жашоо татаал деп калайынбы, ушундай. Бүгүн Яндексте иштеп атам. Буйруса бир видео кылам. Канча таптым, канчадан коэффициент менен алдым, канча заказ кылдым, канча саатта, канча прибыл болду, канча бензинге кетти. Андыктан биз менен бирге болуңуздар.